وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد. Allah'tan jardamı menen orozogo байланыштуу маселелерди окуп үйрөнөбүз. Өткөн сабагыбызда орозону буза турган кээ-бир иштер тууралуу айттык. Бүгүнкү сабагыбызда Рамазан айынын орозосун үзүрсүз бузган убакытта ага эмнелер лазым болот? Ушул тууралуу баяндайбыз. Рамазан айынын орозосу ислам рүкүндөрүнөн болгон бир рүкүн. Өткөн сабактарыбызда бул нерсени айтып өттүк. Инсан ислам рүкүнү болгон орозону эки абалда кемчилдикке учуратып, аны бузуп коюусу мүмкүн. Биринчиси, башынан эле орозо тутпай, аны кемчилдикке учуратуусу, бузуусу мүмкүн. Экинчиси, орозону тутуп туруп, аны үзүрсүз ачып, бузуусу мүмкүн. Экөөсү тең чоң күнөө болуп саналат. Качан киши орозодо мүмкүн болбогон иштерди үзүрсүз кылса, шариятта уруксат берилбеген бир абалда кылса, ал бул иши менен чоң күнөө кылган болот. Ага лазым болгон нерсе Аллахка кайтып тоба кылуусу. Күнөөсүн моюндап, өкүнүп экинчи жолу ошол күнөөнү кайталабоого өзүндө бир чечкиндүү бир чечим кабыл алуусу керек. Күнөө пенде менен Аллахтын ортосунда болуп башка бир пенделерге байланышы болбосо, кылган ишине өкүнүп тоба кылуусу керек болот. О Раббим, мен Рамазан орозосун үзүрсүз буздум. Менин күнөөлөрүмдү кечирген, тобамды кабыл ал деп Аллахка жалынып жалбаруусу лазым болот. Анткени аалымдар айтат, кайсы бир адамдын чоң күнөөсү болсо, албетте тоба кылуусу лазым болот. Чоң күнөөнү тобадан башка жолу жок кечирилүүсү үчүн. Мына ушул аалымдардын сөзүнөн билебиз, орозону үзүрсүз бузган кишилер Аллахка тоба кылуусу керек. Экинчиси, бузган орозосун казасын аткаруусу керек. Үчүнчүсү, орозону бузуучу амалдардын ичинде аялына үзүрсүз жыма кылып коюусу, ошол кошулуп коюусу бар. Кимде ким аялына орозонун күндүзүндө үзүрсүз жыма кылса, тоба каза менен биргеликте каффарат өтөөсү лазым болот. Бул каффаратты өткөн сабакта кыскача айтып кеттик. Каффаратты Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылган хадисте келди. Мунун көрүнүшү, мунун сүрөтү: бир киши келип, о Аллахтын элчиси, орозонун күндүз күнү аялыма кошулуп койдум деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага тартип менен кылынуусу лазым, аткарылуусу лазым болгон иштерди баяндап берди. Бир кул азат кыла аласыңбы деди. Ал киши жок деп жооп бергенде, 2 ай биринин артынан бирин улай орозо тутууга кадырсыңбы деп айтты. Ал киши жок деп жооп бергенде, 60 мискинди тойгуза аласыңбы деди. Ал киши жок деп айтканда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аз гана күтүп туруп калды. Аз гана туруп калды. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бир себет курма келтирилди. Курма алып келинди. Ал кишиге, жанагы кишиге берди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушул хадиске ылайык, ким орозону үзүрсүз жыма менен, аялына кошулуу менен буза турган болсо, ага каффарат лазым болот. Каффарат тартип менен лазым болот. Кулду азат кылуу. Кул азат кылууга кудурети жетсе, аны орозо тутуусу, кедейлерди тойгузуусу дурус болбойт. Бүгүнкү күндө кул азат кылуу жок. Экинчи тартип, бирин артынан бирин улай, 2 ай орозо тутуусу керек. Бул Аллахтын хикматы. Аалымдар айтат, Рамазан айынын орозосун бир күнүн үзүрсүз буза турган болсо, андан кийин кармап бере турган 60 күн каффарат орозосу Рамазан айынын бир күндүк ажыр соогун бербейт. Бирок Аллах Тааланын пенделерине болгон ырайымы себеп, пенделерине 60 күн орозо тутууну берди. Рамазан айынын бир күнү үчүн 60 күн. Эгер киши 30 күн орозону үзүрсүз буза турган болсо, орозону тутуп буза турган болсо, аны 30га көбөйтүрсө ал абалда ага 1800 күн орозо тутуусу лазым болот. Муну жылына эсептей турган болсок, 5 жыл кетет. Өмүрүнүн 5 жылы орозону толук тутпай турган болсо, 30 күн орозосун буза турган болсо, 5 жыл өмүрүн орозо тутууга сарп кылуусу керек болот. Демек, мына ушул нерседен билим алабыз, орозонун бир күнү Аллахтын алдында абзел экенин. Анткени Рамазан айы мезгил, сезон айы. Колдон келишинче көп ибадат кылууга аракет кылып калуу керек. Киши 2 ай орозо тутуус керек болот.
Киши 2 ай орозо тутуусу керек болот, аялына кошулуп койгон болсо. Бирин артынан бирин улай 2 ай дегенде, бирин артынан бирин улай, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келгендей, Сияму шахрайни мутатабиайн, 2 айды ошол бирин артынан бирин улай тутуусу керек. Исламдагы амалдар негизи хижри ай жыл санагы менен саналат. Ошондуктан ушуга көрө алымдар 2 ай орозону бирин артынан бирин улай тутулган орозону 60 күнбү же айга карап тутулабы деген маселеде талаш тартышкан. Бул маселеде ихтилаф бар. Аллаху алам, Аллах өзү билүүчү. Маселедеги туура пикир хадистин захирине келе турган, карай турган болсок, хадистин ошол сырткы, ошол маанисине карап түшүнө турган болсок, 2 ай бирин артынан бирин улай дегенде айга карап тутулат. Айга карап эсептелет. Демек, айга карай турган болсок, бул 60 күн болуусу мүмкүн, же 59 күн болуусу мүмкүн, же 58 күн болуусу мүмкүн. Антикени камари айлар, хижри айлар 30 күн келет, же 29 күн келет. 2 ай 29 күн келе турган болсо, 58 күн ушул нерсеге жетиштүү болот. Бул 2 айды бирин артынан бирин улай тутуу керек. Эгер мына ушул 2 айды үзүрсүз бир күнүндө орозо тутпай турган болсо, башкадан баштоосу лазым болот. Дагы башынан баштап тутат. Мисалы бир киши 55 күн орозо тутту. 56 күнү бир киши тойго чакырып калды. Тойго барып тамактануусу үзүр эмес. Тойго барып тамак жеп кое турган болсо, дагы башкадан башынан баштап, бирден баштап 2 ай орозо тутуу керек болот. Үчүнчүсү, ким 2 ай орозо тутууга кадыр болбосо, кудурети жетпесе, анда 60 мискинди тойдуруусу керек болот. 60 күн кедейди тойгузууда алымдар ортосунда хилаф бар, талаш тартыш бар. Бул тамактандыруудан максат эмне? Бул тамактандыруудан максат тамактандыруубу, ифтарга чакырып туруп, ифтар кылып бере турган болсо болобу же болбойбу? Бул маселеде хилаф бар. Маселедеги туура пикир, ражих сөз, ихтилафтан чыга турган орун, талаш тартыштан чыга турган орун, тамактандыруунун өзү жетишсиз. Тамактандыруунун өзү жетишсиз. Мына ошого көрө тамактандырууда тамлик да кылуубуз керек. Тамлик дегени кедейдин өзүнө берүүсү керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келген тамактандыруу ошол закатул фитрде, битир садакасында өтө турган нерселер. 1 килограмм будай, 2 килограмм арпа, мына ушундай келген. Бүгүнкү күндө будай, арпа кедейлер тарабынан жейилбегендиги үчүн азыр барып туруп бир кишиге будай бере турган болсоңуз, аны колдоно албайт. Мына ушуга көрө адамдар колдоно турганды берсе, адамдар пайдаланып турганды берсе, максатка ылайык болот, жана сооптуураак болот. Мискинге 2 килограмм эт алып бере турган болсо, 2 килограмм жакшы күрүч алып берсе, шарият максаттарына ылайык иш кылган болот. Дагы бир эскертүү, эгер кишиде орозону күндүз күнү жыма 2-3 жолу болуп калса, бир күндүн ичинде болсо, мына ушул 2-3 жолу жыма кылып койду бир күндүн ичинде, ага алабалда бир жолку каффарат лазым болот. Бирок 2 күн катарынан аялына жыма кылган болсо, кошулган болсо, анда ар бир күнүнө каффарат лазым болот. Ошондо ар бир күнүнө эсептелгенде бир күнүнө 60 күн, дагы бир күнүнө 60 күн, ошондо 120 күн болот. 2 күн казасы менен. Айга карап азаюусу мүмкүн. Эми бул күндөр, эми орозону бузуучу жымадан башка нерселер менен болуп калуусу мүмкүн. Эми орозонун бузулуусу ошол бузуу жымадан башка нерселер менен болуусу мүмкүн. Эми жыма деп айтылганда түшүнүңүздөр, жыма бул ошол эр аялдын, ошол никедеги эр аялдын бири-бирине кошулуусу, эр катындын бири-бирине кошулуусу ошол жыма деп аталат. Мисал үчүн, эгер киши тамактангандан кийин, бир нерсени жеп ичип, орозосун бузгандан кийин жыма кыла турган болсо, бул абалда дагы ошол кишиге ага каффарат лазым болот. Эмнеге? Алымдар айтышат, эгер киши үзүрсүз орозону буза турган болсо, күн батканга чейин тыйылуусу важип эле. Мына ушул тамактангандан кийин орозосун буза турган болсо, мына ушул тамактануудан орозону буза турган болсо, мына ушул тамактануудан орозону буза турган нерселерден тыйылуусу важип болгон орунда, жеп ичүү менен ошол орозо бузула турган орунда, же ошол мына ушул
тамактануудан, орозону буза турган нерселерден тыйылуусу важип болгон орунда жима кыла турган болсо, ага каффарат лазым болот. Өзгөчө бул нерселерди үзүрсүз кылган болсо. Биз мурдагы сабакта айттык, эгер аял киши өз ыктыяры менен, ери менен, күйөөсү менен жима кылса, ошол күйөөсү да аялга да каффарат лазым болот. Эгер аял мажбурланган болсо, мажбурлана турган болсо, аялдын орозосу бузулбайт деп да айттык. Жимада мажбурланса, аял кишинин орозосу бузулбайт. Бир аял өз каалоосу менен ошол күйөөсү менен жима кылгандан кийин хайзы келип калды. Мисалы, түшкү убакытта жима кылган эле күйөөсү менен, асырдан кийин хайзы келди, этек кири келди. Мында ошол аялдын мойнунан каффарат түшпөйт. Каффарат баары бир лазым болуп тура берет. Кудум ушундай эркек кишиде үзүрлөр болуп калса, жима кылгандан кийин, аялына кошулгандан кийин ооруп калды, сапарга чыгуусу лазым болуп калса да, каффарат мойнунан түшпөйт. Анткени бул орундагы негизги нерсе жима кылып жаткандагы абал эске алынат. Эгер жимадан башка амалдар менен орозосу бузулса, насаллаллаху афия, өткөн сабагыбызда айттык, динден чыгып кетүү деп айттык. Динден чыгып бузса, динден чыгып кете турган болсо, орозосу бузулат, амалдары жок болот. Жимадан башка жол менен буза турган болсо, башка иштер менен буза турган болсо, тамактанып койсо, жеп ичип койсо, бир нерсени ичип койсо, мындан башка амалдар менен орозосу бузулса, жимадан башка амалдар менен орозосу бузулса, жеп ичүү, бир нерсени ичүү менен каффарат лазым болбойт. Жанагындай 60 күн кармабайт, 60 кедейди тойгузбайт. Ага каза лазым болот. Аял кишинин хайзы, нифасы келип калса, же истимна менен бузса, истимна ошол маанисин чыгарса, бул абалда ар бир күнүнө бир күн каза кармап берүүсү лазым болот. Эгер киши орозонун башында ислам шариаты уруксат берген үзүрлөр менен орозо туткан эмес эле. Мисалы, мусафир эле, сапар деле, аял киши хайз абалда болчу, же бир оорусу себеби орозо туткан эмес эле. Эми ушул адамдардын Рамазан айынын аралыгында үзүрлөрү кете турган болсо, аял киши хайыздан тазаланды, мусафир сапардан келип кала турган болсо, оорукчан адам айыкса, анда имсак, ошол кармануу лазым болбойт. Анткени бул инсан шарият уруксат бербеген нерселер менен, анткени бул инсан шарият уруксат берген нерселер менен орозо туткан эмес эле. Мусафир эле, мындай үзүрлөрү бар эле. Ошого көрө мусафир сапардан келгенден кийин тамактанса боло берет. Бул орозосун үзүрсүз абалда бузган адамга байланыштуу маселелер болчу. Эми кишинин орозосуну бузбайт, бирок соогун азайта турган нерселер тууралуу айтып сабакты бүтүрөбүз, иншалла. Эгер киши орозо туткан абалда орозону бузбай турган башка бир амалдарды кылса, анын орозосу бузулбайт. Бирок ажыр соогу азаят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылынган хадисте, Анас ибн Маликтен, Бухари рахимахулла риваят кылган хадис, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман лам яда каула зур ва ла амалу бих, фалайса лиллахи хаджатун фи ан яда таамаху ва шарабаху." Кимде ким жалган сүйлөө жана жалган сүйлөөгө амал кылууну таштабаса, орозо тутуп туруп, анын тамак ашты таштоосуна Аллах мухтаж эмес. Анын тамак ашты таштоосуна Аллах, жеп ичүүнү таштоосуна Аллах мухтаж эмес. Кимдир орозо тутса, бир гана жеп иче турган нерселерден тыйылса го, бирок Аллах арам кылган башка нерселерден тыйылбаса, ал абалда анын орозосу пайда бербейт. Мунун ажыр соогу толук жок болуп кетүүсү мүмкүн, же ошол кылган амалына ылайык азайып кетүүсү мүмкүн орозосунун соогу. Алымдар айтат, каула зур дегени эмне? Жалган сүйлөө, мусулман кишини сөгүү, ушакчылык, мусулман кишини каргыштоо жана гыйбат кылуу, мына ушуга окшогон нерселер дагы мына ушул каула зурга кирет. Хадисте айтылган. Эми заманыбыздагы ошол кээ бир алымдар дагы айтышат, каула зур дегенге киргизебиз дейт, дагы бул нерсеге кошобуз. Интернетте, телевизордо дурус болбогон, шарият тыюу салган нерселерди көрүү, музыка, жат аялдарга, ошол ачык аялдарга кароо жана бир керексиз бир нерселерди көрүү каула зурга кирет дейт. Азыр мына YouTube'да, Facebook'та көбү мына бири-бирисин жамандап эле жатат. Ошо бири-бирин маалымат кылуу, бири-бирин сөгүү, мындай нерселерден алыс болуу керек. Жана бирөөнүн айыбын телефонго тартып, YouTube'дан, Facebook'tan чыгаруу,
же бир үй бүлөнүн ичинде болуп аткан нерселерди телефонго тартып алып, ошол телефонго тартып алып, ошол YouTube'дан, Facebook'тан чыгаруу, мына ушулардын баарысы каула зурга кирет. Эч болбосо орозодо таква болуп албасак, кийинки айларда таква эшиктерин ачылуусу кыйын болот. Эч болбосо орозодо таква болуп алсак, мына ушул айда таква болуп алсак, кийинки айларда таква эшиктерине жол ачылат. Өткөн салихиндер Рамазан айынын акырында сабак берүүлөрүн токтотуп ибадат менен болушкан. Илим алууну токтотуп туруп, өздөрүн оңдоого киришкен. Рамазан келгенде гыйбат, аны муну сөгө турган болсок, мына ушундай гыйбат кыла турган болсок, орозобузда жакшылык жоктугуна даладык кылат. Мусулман киши мына ушул нерсеге көңүл буруусу керек экен. Мына ушундай ибадат мезгилинде күнөөгө батып отурсак, бул жакшы эмес. Мына ушундай күнөөгө батып отурсак, мына ушул иштерибиз менен Аллахтан уялбайбызбы? Колубузга 3-4 сом акча түшүп кала турган болсо, пайдалуу нерсени алганга аракет кылабыз. Колубузга $100 акча түшүп калса, кайсы нерсе эң керектүү, кайсы нерсе эң маанилүү, ошол нерсени сатып алабыз. Кайсы нерсе аларыбызды жакшы билебиз. Бул убакыттар өтөт кетет го. Ушул убакыттар акырет үчүн кетпесе, эми акырет үчүн сарпталбаса, алымдар айтат, Рамазан кала берсе, мубах нерселерди Рамазан айында мубах нерселерди кылуу тыюу салынган. Мубах эми кылсаң да сооп, кылбасаң да сооп дегени. Кылсаң да күнөө эмес, кылсаң сооп жок, кылбасаң күнөө жок дегени. Эми кылсаң кылбасаң күнөө жана сооп жок дегени. Мына ушул Рамазан айында мына мубах болгон нерселерди дагы тыюу салууга Аллах Таала мына тыюу салды. Мына ушул нерселерди тыюу салууга мына Рамазан айында буйрулдук. Эми арам болгон нерселерден тыйылбаса, орозосу пайда бербейт. Дагы хадисте айтылган каула зурга кирет, Аллах парз кылган нерселерге жалкоолук кылуу. Мына ушул дагы каула зурга кирет экен. Аллах парз кылган парыз намаздарга жалкоолук кылуу. Эми бул Рамазан айын мындай түшүнсөк болот. Мубах нерселер тыюу салынган. Орозо тутуп жаткан адамга жеп ичүү, жима, бул мубах нерсе. Мына ушул нерселер дагы Рамазан айында тыюу салынган. Эми арам болгон нерселерден тыйылбаса, инсан баласына орозосу пайда бербейт. Жана ошондой эле каула зурга жанагы парз ибадаттарга жалкоолук кылуу, кайдыгер болуу, жана пайдасыз нерселер менен, арам нерселер менен алектенүү каула зурга кирет. Сүткорлук менен алектенүү, алдамчылык менен алектенүү, музыка угуу кишинин амалдарын, ажыр соогун азайтып жиберет. Дагы айрыкча азыркы кезде баарыбызга мына ушул нерсе таандык. Мына ушул тамактандырууда же тамактанууда ысырап кылуу. Кээ бир ифтар дасторкондордо бир эле тамак эле эмес, 2-3 тамак болуп калат. Ошол ысырапкерчилик дагы орозонун ажыр соогун азайтат экен. Мусулман киши мына ушул нерсеге көңүл буруусу керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, адамдар 2 неъматка алданган. Алардын бири бош убакыт, экинчиси ден соолук дейт. Бул экөөсү Аллахка ибадат кылууга сарпталуусу керек. Мына ошондуктан мына ушул бош убакытка аябай көңүл бурайлы, жана ошондой эле ден соолук барда көп жакшы иштерди жасап калганга аракет жасайлы. Мына ушул ден соолуктагы, мына ушул убакыттардагы баарыбыздын колубузда аманат, убактылуу. Ушул айтылгандарга өзүбүз амал кылууну Аллахтан сурап калабыз. Аллах өзү разы болгон амалдарга баарыбызды татыктуу кылсын, ылайыктуу кылсын. Тообалары кабыл кылган, орозолору, ибадаттары кабыл кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Ушул сабактарыбызды пайдалуу кылсын, дайыми кылсын. Субханакаллаху бихамдик, ва ашхаду ан ла илаха илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк. Аллаху алам.